Мен аял кишимин, азыр мен жашоом коркунучта да. Мени ишке албай жатышат. Ушу күйөөм чындыкты айтып койгон үчүн мени иштен четтетип салышты. Кыргызстанга мен көз жарганмын. Мен Кыргызстанга бүт нерсени бердим. Армия деди, мен Кыргызстандан барып армияга алып келдим. Бүт нерсесini кылып келдим. Мен Кыргызстандын жаранымын. Мен өзбек болсом деле Кыргызстанды. Ушу мени келинчегим азыркы сүйлөгөн. Силер элиңерге түшүндүргөнүңөр, силер кызыкчылыгыңар бар. Ошон үчүн деп элдерди өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сәнтке дагы башкасына да уруксат бербегенге аракет кылганбыз. Бирок келип алып бизди ошол жерге камалып, силер кызыкчылыгыңар бар, бир нерсе күтүп атыңар, бир нерсе берсе анан уруксат беребиз деп атасыңар деп ошого такап салышкан. Эгер кыргыз өкмөтү инвесторго кандай мамиле кылса, инвестор дагы жергиликтүү ошондой мамиле кылыш керек. Коркутуулар, үркүтүүсүн айтып атпайсыңар, биз айта албай атабыз депчи. Айтпай эле койгула. Десятка сорбу, башка сорбу тартып атуу. Силер мага бергиле, кат жүзүндө жазып бердиңер го. Стептер менен кылып туруп, ушунун ичинде маалыматтар бар болсо, толук маалыматтар жазып бергиле. Силер ушул жерде көтөрө албаган маселе мен жоготкучтун көтөрүп берем. Силердин талабыңарды кайсы жерде болбосун мага десе Англиянын арбитраж сотунда коргоп берген күчүңүз бар. Адам алейхиссаламдан кийинки улуу илимпоз мударис Ахнур исимli İdris Peygamber'in qadan жайында отырабыз. Чегара боюнча жакында бизде 18 гектар ушундай Өзбекстандын солдаттары турат. Мен айттым, бардык биз берден деле. Ал жер элдин үлүш жери. Ошого ким карайт, ким айтат. Али низакон али чечилбеген, такталбаган аймак дейт. Бирок элге үлүшкө берген ал жерде. Чегара маселеси жөнүндө сен ошол айтканыңды мага кагаз жүзүнө жазып берчи. Мен ошону сен телевизордон көрүп айтып атпайсың, мен сени YouTube'дан көрөм депчи. Парламенттен көрөсүң. Ошондо Алабыкка барганда бир жаш депутат ушунду айтты эле. Жерин ондай экен. Мамлекеттик чегара кызматтын башчысы, демаркация демисин өкмөттүн атайын өкүлү жооп бериңиз. Мен ошого жооп беришим керек. Мен ал баланын аламатын алып келдим. Эмне үчүн мындай? Жер бөлүнгөн, документин бере ала албай жүрөт деп. Ошо сен берген суроону мен тике сен тике ошол жерден берем. Макулбу? Алабыкка айыл өкмөтүнө бир имарат же ошо сиз айткандай бир 15-20 миллион сомдук мектеп, садик, балдар бакчасын салып берген жок. Биздин көйгөйүбүз ушул маселеден жаралып суроону берип атабыз биз. Bizde full gold mining, Alabık aylı hükümetin aymağında bolğanına байланыштуу улар түздөн-түз сөз пакет түзгөн бизден качып отур. Бардык жерде сөз пакет бар. Эми сөз пакет бул мындай да. Жанагы жергиликтүү кеңеш уруксат берерде ошо алар менен сүйлөшкөндө мына биз силерге ушул кенди касканга макулдук беребиз, иштеткенге макулдук беребиз, ушул жерде хвосты хранышканга макулдук беребиз. Бирок силер айыл өкмөттөн онча берип турушуңар керек. Аны биз пайдаланабыз депчи. Ошон үчүн сөз пакет маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Бул менин жеке пикирим, рахмат. Эмне үчүн депутаттардын арасында өзүнүн позициясын бекем кармаган, тайманбай силерге окшоп ачык, айкын айткан депутаттар өтө аз. Буга момбуктун бир да күнөөсү жок. Ошолорду шайлаган силерсиз. Бакырчак төөнүн баары жакшы дейт. Эл өкүлү болгондон кийин элдин талабын талашып, жок дегенде бир айга бир жол баа деп бакырып коюш керек болчу. Кече Чаткалдагы жолугучуда клубка келип атпайт, 4 саат күтүп 4 сааттан ашык отурдук. Райондун жетекчи прокурорлору отурду. Укук коргогондор деле отурду. Бирок алар ушунчалык көйгөйлөрүн көтөрүштү. Силердики карышкылтып кояман. Бектур Абдыразакович айтып атпайсызбы, райондун көйгөйлөрүн жазып берип койсок, болот баяндап берип койсок. Мен деле ага акылым жетет. Эгер мага ушул Алабыкканын элдин көйгөйлөрүн жазып бер десе, мен шаардан жаздырып алмакмын, факс менен жөнөтөрбүз. Мага келишти, мен кажет алды. Врачтардын көтөрүп атат, башкалардын көтөрүп, мугалимдер пенсиялар жөнүндө бир жагы айтпайсыңар.
Пенсия качан эме керек болгондо депутаттар шайлоо болгондо, президент шайлоо болгондо эме кылып койсуңар. Кичине көбөйтүп койсуңар. Да телевизордон айтып атыр. Ушу 220 сом кошуп койдук, аз болсо да көп көрүп койгон. Угумдуу болду, ушунчалык жугумдуу болду. Токотор жерин айттыңыз. Калгандары бар эле айланып кетип атпайбы? Бирок акыйкаттуу аксакалдарыбыз бар экен, арыбаңыз. Пенсияны айттыңыз туура. Азыркы күндө кандай пенсия боюнча дагы саясат өкмөттүкүнө мен алып санбайм. 20 жыл милицияда иштеген, же болбосо укук коргоо органында иштеген адам пенсияга чыгып атат да 10 миң сомдон ашык болуп атат. 12 миң, 15 миң чыгып атат да. 40 жыл мугалим болуп иштеген апасы 6 миң, 7 миң же баласынан асырып атат. Ушунда 2800ге чыгышып атат. Мына көрдүңүздөрбү? Бул маселени мен да козгоп келем. Бул ушул уят. Апасынан мурун баласы пенсияга чыгып атканда бул теңдик эмес да. Бул калыстык эмес да. Бул мыйзамдагы алешендик. Түндө дагы тынчтап айтпайсың элдер, себеби уктап калсаң эле Өзбекстандан чыгып малдарын урдап кетет. Күндүз дагы тынчыраак иш кыла албайт, тынчыраак 2 саат ишиң менен болуп калсаң, малың жок Өзбекстан границасына кирип кетет. Ушун менен мал уурлук 100% көрсөткүчкө чыкты. Менге жакын малды Өзбекстанга кирип, Өзбектер алып кетти. Мага сырттан чыкканда. Ушул жерде прокуратура, УКМК, ички иштер министринин башчысы отурасыңарбы? Барбы? Жетекчилери, прокуратура. УКМК барбы? Ушул маалыматтар туурабы? Силер чыгып жооп бергиле. Биздин малдар өткөн жок Өзбекстанга. Булар жөнүндө айтып атат деген. Анда ушу тапырып жетет да. Мына сиздин маселеңизди генеральный прокуратура президентке коюш керек. Ниче ондай прокуратура үстүнө арызданыш керек? Карапайым. Ниче үчүн чыкпай отурушуңар керек? Сен мыйзамды талабын аткаргыла да.